Мен Алайдын кызымын. Ошол эле жерде мектепти бүткөнмүн. Биздин Гүлчө погран зона деп коет эле ошол убакта. Ага эжекелерибиздин көбү эле ошол орус, поляк, немец ушундай болушкан да. Себеби офицерлердин аялдары сабак берип ушундай. Анан мектепти биздин класста ошо бир эле класстан 4 медаль менен бүткөнбүз. Ошонун ичинен 4 тең 3 юрфакты бүтүп, 3 тең прокуратурада иштедик да. Ушундай класста окугам. Айылдык кыз болчумун, уй саап чоңойгонбуз, эжелерибиздин эскисин кийип дегендей ушундай жөнөкөй. Ата энем мугалим болгон, образованиеси боюнча апам өмүр бою мектепте иштеген, атам жетекчи кызматтарда, ошо партиялык кызматтарда иштеген өмүр бою. Аябай жөнөкөй, таза кишилер болгон. Кийин ажам ажы болуп, атам Меккаларга барып, ушундай биринчи намаздарды ошо атам үйрөткөн баарыбызга. Ушундай үйдө чоңойгонмун. Прокуратурада иштедим 18 жыл. Советник юстиции 2 класса деп коет ал, подполковник прокуратуры деп. Ошто иштедим, Жалал Абадта, башкы прокуратурада иштедим. 1 май прокуратурасында зам прокурор болдум, Ленин прокуратурасында зам прокурор болдум, Чүй областтык прокуратурасында иштедим. Негизи прокуратура көп нерсеге үйрөттү. Ушул кандай менин юридикалык жактан чоң тажрыйбам болсо, канчалык менин билимим болсо, ошону бүт прокуратура берди мага деп эсептейм. Андан кийин мен 15-жылы саясатка аттандым. Себеби ошо система прокуратуры башка жакта көп нерсеге макул болбой, анан ушул барып мыйзамдар жазыш керек экен, ушул процесске катышыш керек экен. Мамлекеттик системаны оңдош үчүн, элдин турмушуна кандайдыр жакшы таасир этиш үчүн өзүң барып катышыш керек экен деп чечимге келдим. Анан 15-жылы Азаттык партиясы менен барганмын. Бирок анда биз өткөн эмеспиз. Анан мен уже кайра прокуратурага кайтып келбейм деп чечип, анан өзүм чоң контора, юридическая контора ачканмын. Адвокат лицензиясын алып 6 жыл бою мен укук коргоп жүрдүм. Ошол учурда андан да көп ынандым. Көп мыйзамдардын баягындай пробелдери бар экенин. Эң негизги максатым, тилегим бул ушул майыптар деп коелук. Мен көп убакыттан бери алар менен жакшы көз көрбөгөн же болбосо дудук болуп калган адамдар менен көп жолугабыз, көп өзүбүзчө бир эмелерди, иш-чараларды өткөрөбүз. Бирөө дагы акча бер деп сурабайт экен ушуларчы. Ушунчалык Кудайга жакын адамдар экен, бардыгы жумуш сурайт экен. Жумуш бергиле бизге депчи. Анан биздин закон ушу мыйзамдарды карасам, ошол жактары абдан начар да бизде. Жумуш камсыз кылуу боюнча. Анан мен эң азыр ошол механизмин ойлоп тапканмын. Жумуш ордун камсыздаш үчүн биз баягы мамлекеттик сатып алуу жөнүндө мыйзамга чоң өзгөртүүлөрдү даярдап атабыз. Анан ошого келгенде азыр убакыт аз, бирок ошол чоң өзгөртүүлөр ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын турмушун оңдой турган болот. Анан экинчиден мен аялдардын көйгөйлөрүн көп угам, көп жардам берип жүрөм. Ошол аялдардын экономикалык потенциалын көтөрүш керек да. Экономикалык потенциалын көтөрүш үчүн ошол бүт дүйнө жүзүндө ушундай закондор бар. Аялдык ишмердүүлүк жөнүндө жекече мыйзамдар бар. Мисалы, бир аял ошол эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жумуш орун берсе, ошол аялды салыктан бошотуш керек. Ошо ошогон баягы льготаларды каратылган, аял кишилер өнүктүрүп кете турган, аял кишилер креативный жакка бара турган жолдорду колдой турган мыйзамдар бар. Бүт ушул Англия ушул жол менен кеткен да, Маргарет Тэтчер. Аялдык ишмердүүлүк чоң роль ойногон да, Великобританиянын экономикасын көтөргөнгө. Биздин да аялдар аябай азыр бышып калды. Бирок ошолорго азыр мыйзамдуу түрдө колдоо жок болуп атат. Ошол экинчи менин ушундай бир максатым бар. Үчүнчү максатым ошол бизде
киноиндустрия качандыр бир кыргызское чудо деп койгон да. Бул биздин тренд. Бул Кыргызстанга акча алып келе турган, бул Кыргызстанды даңазалай турган дагы бир чөйрө деп эсептейм. Мен ушул жагында кино индустрия жагын, негизи маданият тармагын аябай колдомокчумун. Негизи кыргыздын баарында эле атка махабаты бар да жүрөгүндө. Ошол махабатым кичинекей кезибизде анча билинбесе дагы, ушул чоңойгондо, чоң эле жашка жеткенде атты сүйүп, атка минип калдым. Ага себеп болгон менин балам болду. Циркке бир кокустан барып калып карасам эле, балам аттын үстүндө туруп алып неме кылып кетип атыптыр, чаап кетип атыптыр. Ушунчалык мен сүйүнүп, ушунчалык бир толкундан анан көргүм келип эле аттарды ушинтип калдым да. Балам циркке барып жигитовка үйрөнүп, каскадерлукту үйрөнүп, андан кийин экинчи кызым үйрөнүп башташты. Мен анан ушул каскадерлорду ушу ат менен жашаган балдарды анан мен ошолорду жетектеп, ошолорго жардам берип баштадым. Ошо менен бирге эле алар мени ат мингенди үйрөтүп, жакшылап чабышты үйрөтүп, бул 2011 жылы болгон. 12-жылы анан мен федерация ачтым. Ат эрөлдөр федерациясы. Ошол цирктин ичинде калбастан ушул өнөрдүн баарын элге чыгарыш үчүн жана Салмурун, Жамбы сыяктуу федерациялар ачылганына ошо теоретикалык базасын ошо биз түзгөнбүз. Анан көчмөндөр оюнунда жана өрттөнүп, биринчи көчмөндөр оюнунда өрттөнүп өткөн эң жакшы ошол кыргыздын бетин көрсөткөн ошол выступление биздин балдар жасаган. Мен Талиева эжеке ошондо министр культуры элем, мен прокуратурада иштейт элем. Анан барып мен суранып, бекер болот, биздин балдар өздөрү барып кыргыздын имиджин көтөрүп берсин дегенде ошол эжеке мени түшүнгөн да. Анан ошодон бери эле 11-жылдан болсо 10 жылдан бери аттарды көбөйтүп, балдарды үйрөтүп, көп балдарды цирктерге жөнөттүк. Азыр Пекин циркинде, Шанхай циркинде, Урумчи циркинде, Америка цирктеринде, Нью-Йорктун цирктеринде биздин балдар ошол кыргыздын ат өнөрүн, көчмөн өнөрүн даңазалап көрсөтүп жүрүшөт. Ошолорду үйрөтүп, жардам кылып жөнөттүк. Ошо буту колу иштебеген ушундай оорулардын баардыгына бир гана ат жардам бере алат да. Энергетикалык жактан дагы, баягы физикалык жактан дагы ошондой балдарга, ошондой ооруларга бир гана аттын баягы чоң таасири болот. Биз өзүбүз практикада көрдүк, баспаган балдар басып кетчү. Анан менин чоң пландарым бар, өтө чоң кыялдарым бар. Ушул негизи эле оорукчан эмес деле балдарга бизге ат үйрөтө турган деле жайлар жок. Азыр биз Health Club'да турабыз, аябай жакшы жер, бирок бул жерге баары келе албайт. Бир саатына 1200 сом төлөп үйрөнө албайт. Менин кыялым бар, ошого азыр 20 атка жеткиздик, көбөйтүп атабыз. Анан кийин ошол мамлекеттин бир жардамы болсо, бир жерди бизге бөлүп берсе, биздин федерацияга, анан ушул инструкторлордун эле акчалары чыгып берсе, баардыгы барып, чөнтөгүнө карабай барып, атты минип, чабышты үйрөнө бере турган жерди ачсак, профессионалдык деңгээлде болбосо деле кыргыз катары ат мине турган деңгээлге алып келсек, анан ошол жерге донорлор аркылуу ушундай бир эмелерди кылып, проектлерди кылып, анан оорукчан балдарды бекер жылы бою, 5 жыл бою канча керек болсо ушул аттарды бере алсак иппотерапия кылганга деген кыялым бар. Эми жакындап келатабыз, Кудайым буйруса. Мен ойлойм ушул кыялымды ишке ашырып алсам өтө чоң өзүмдүн турмушумда иш кылган болот элем, өтө чоң ушу балдарыма бир өрнөк болот элем деп ойлойм. Мен ар дайым айтып келем, кыргыз тилинде 10 ана деген жок. Ал дейт. Ал деген кыргыз эли аял кишини эч качан мындай басмырлаган эмес негизи эле.
Жаңыл Мырза болгон бизде, Курманжан Татка болгон, кенелерибиз кандай болгон, урушка деле кирип кете берген, чоң ушундай күйөөлөрү же болбосо аталары чоң нерселерди аялдын колуна беришкен. Азыр деле биздин коом ошондой. Бизге мындай өтө эле биз феминисттик баягындай лозунгдарды чыгарып атабыз, андай болгону менен бизде практика жүзүндө аялсың сен, иштебе же болбосо депутаттыкка койбо деген деле жок да. Эң негизгиси биздин баягы өзүбүздүн ичибиздеги дүйнө таануубуз. Аял киши биринчиден билимин көтөрүш керек. Экинчиден аял киши өзүнүн физикалык формасын жакшы карап жүрүш керек. Спортту сүйүш керек, пейилди оңдош керек, жакшы оптимисттик эгерде көз караш менен сен дүйнөгө карасаң, сага дүйнө да ошондой карайт. Мисалы, мен бир министрдин кызы болгон эмесмин, мага бирөө жардам берген эмес, бир бизнес жактан же болбосо сен ушундай кыйын прокурор бол деп, бул аракет кылгам да. Аракетке берекет дейт. Аракет кылсаң, анан кийин ошону Алла дагы берет. Сен чөрөңдөгү адамдар дагы, сен аракетчил, канчалык сен ынтызарлуу болсоң, канчалык сен ушу башка адамдарга туура мамиле кылсаң, канча өзүңү жакшы алып жүрсөң, өзүңү сыйлап, өзүңүн келбетиңи, өзүңүн сүйлөгөн сөзүңү, өзүңүн билимиңи, бүт чөйрөдө өзүңдү ушундай сапатыңы көтөрө берсең, сага ошондой турмуш болот. Ошого мен аялдарды, өсүп келе жаткан кыздарды чакырат элем да. Баягы негативдик жакка кетпестен, позитивдүү жакта жүрүш керек. Ошол максаттарды, бийик максаттарды коюш керек да, ошол максаттарга умтулуш керек.